туура айтасыз. Сиздин оюңузга толук кошулам. Чынында эле чыныгы тармактык маркетингди каржы пирамидаларынан жана жашыруу каржы пирамидаларынан айырмалай билбеген бул темада сабатсыз адамдар үчүн тармактык маркетинг арам. Анткендигинде алар айырмалай билбейт жана айырмалашты каалабайт жана муну изилдеп өзүнүн сабатын көтөрүп коюшту каалабайт. Алардын башы кедей. Ошон үчүн алар арам дешет дагы, түшүнүп түшүнбөй, билип билбей баарын арам дей беришет дагы. Бирок эртең жакшылап мындай карасаң, каржы пирамидалардын акчасын салып алып, акчага күйдүм, эми эмне кылам, акчамы алдырып койдум деп ыйлап жүрүшкөн болот. Алардын башы өзгөрбөйт, эмне кылабыз? Алардын башында кедей ой жүгүртүү, алар финансылык сабаттуулукту жогорулатып алуунун ордуна арам дешет дагы, анан кийин акчасын каржы пирамидаларына алдырып коюшат. Ошондой бул темада сабаты жок адамдар үчүн бул арам. Бирок өз турмушун жакшы жакка өзгөртүп алгысы келген. Чындап бул теманы мен өзүм изилдеп көрөйүнчү, жөн эле бирөөнүн сөзүнө кошула бербей. Чындап мен ошол арам деп аткан фатва номер 5ти окуйунчу деп жакшылап эки теманы изилдеп койгондон окугандан үчүн дароо түшүнүктүү болот. Көрсө фатва номер 5те каржы пирамидалары жөнүндө жана жашыруун каржы пирамидалары жөнүндө айтыптыр деп түшүнөт дагы. Демек чыныгы тармактык маркетинг адал экен деп түшүнөт. Бирок сабаты жоктор бул темада жана башын иштеткиси келбегендер алар арам дей беришет. Ошон үчүн сиз үчүн балким бул арамдыр. Андан көрө барыңыз да каржы пирамидаңызга акчаңызды киргизиңиз да алдырып, ыйлап, мен кедеймин деп жүрө бериңиз. Куттуктайм сизди. Сиз да бул темада өз сабатыңызды көтөрүп алгыңыз келсе, башыңыз кедей болуп жүрө бербей, бай болгуңуз келсе, анда балким бул баракча сиз үчүн. Катталыңыз, лайк басыңыз жана комментарийге пикириңизди жазыңыз.